Менин балалыгым аябай жакшы күндөрдө өттү. Кызыктуу күндөрдү көрдүм десем болот. Балалыгымдын азыр эстесем кайра балалык кезге баргым келет да, чынын айтканда. Туулуп өскөн жерим, киндик каттамган жерим, жеп жаткан ашымды таштап кеткенге да даярмын. Туулуп өскөн жерим Өргүзарлуу, Баткен областында төрөлдүм, өстүм, чоңойдум, тузун, даамын таттым дегендей. Сени сүйөм деп, сага ардагым, менин ардагым, муздак түндүн калкалай, бүтпөс махаббат, мага арнадың. Сени мен сүйөм, сага оттой күйөм, мени таштап кетсең, сени жүз жыл күтөм, таптырбай ал кези жашымды, талдап өргөнү чачымды, ал сырайы түш сыйлап акемай, алдына жүлүм башымды. Баткен шаарындагы Жомарт Бөкөнбаев атындагы орто мектепте биринчи кадамымды таштадым. Биринчи А класска өткөргөн апам эсимде, бардык азыркы күнгө чейин эстейм да. Мектепке кандай барганмын, кандай бантик тагып барганмын, бүт баары эсимде. Апамдын уш колун жетелеп алып, класска алып кирип, экинчи партада отургандарын бүт баардыгы азыр көз алдымда. Аябай жакшы күндөрдү өттү балалыгым. Мектепти дагы жакшы окудук. Мага математика жакпайт болчу, анан химия сабагы жакпайт болчу. Калган сабактарын баардыгын өтө деле мындай, кандай десем, мындай орто жакшы көрчүмүн да, 4-5 келе окучумун да. Мектепте негизи тентектик кылганды билчү эмесмин, тентектик деле кылбайт болчумун. Өзүм менен өзүм жүргөн, өзүм менен өзүм болуп эле, колума шоколадты карматып койсо эле ошол сүйүнүп жүрө берет болчумун да. Тентектик деген нерсени такыр билчү эмесмин. Апамдын саткан товарларын алып чыгып, жаңы товарларын алып чыгып кийип, эшикте чыгып ырдап, жамгыр жааса жанагы индийский кинону жакшы көрчүмүн да. Любовь без слов деген индийский кинону, ошол кинодогу кыздын ролун аткарам деп бир күнү апам товарга кеткен, шаарга товар алып келем деп. Анан бир күнү жамгыр жаады, кинодогудай жаады Баткенде. Апамдын товарларын кийдим, юбкаларын кийдим, кофточкаларын кийдим, жана чоң эжелердин белинен бууп туруп бантик менен жылаң айлак чыктым эшикке. Анан ошол Индиядагы кыздын ролун аткарып, асманды монтуп, карап, ырдап, жамгыр токтогончо жерге жатып алып, томолонуп, ушинтип ырдап, анан эртеси күнү 40 температурам 40 болуп кетти. Ангина чыгып, почти 20 күндөй кыйналдым десем болот да. Ошондо апам айтканда, сен баары бир мындай ыр жагынан мындай эмнегедир түртүлө берет окшойсуң деп, анан мени ошол баягы кичинекей кезимден эле конкурстарга алып барып, өзү алып келчү да. Мурун мен милиция болгондо кызыкчумун. Баягы милиция кыздардын формалары жакшынакай го. Ошону кийгенде кыялданчумун. Анан
бир четинен ырдачумун 6 классымдан баштап эле. Ырдачумун өз алдымча мектептерде конкурстар болгондо биринчи мени тартышат эле. Кайсы бир областьтарда конкурс болбосун биринчи орунда мен барат элем. Ал жакта дагы биринчи орундарды гана алып келчүмүн. Эч качан мына экинчи, үчүнчү орунда алган эмесмин да. Ал мезгилде эл аралык мээрим кайрымдуулук фонду деген бир өзүбүзчө мындай балдардын чыгармачылык үйү деп коет. Ошол жерде тарбия алдым, ошол жерде конкурстарга бардык, чоң конкурстарга барып, балалыгым ошондой баягы чыгармачылык менен гана өтүп кетти десем болот да. Мени ошол көп нерсени алаксытып кеткен, мени ошол балдар үйү чыгармачылык жак алып кетти десем болот да, шоу бизнеске. Биринчи сүйүүм болгон, балалыктан болгон. 8-класста болуш керек. 8 же 7-класста болуш керек. Так эсимде жок. Каттар келчү, каттар толтура келчү. Апасынын тилин алган, апасын кыйнабаган кыздардан болсун дейт элем да. Анан дагы ыймандуу, боорукер, токтоо кыздардан болсун дейт элем.